Аузубиллахи Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу момун мусулмандар, бүгүн мен сиздер менен дагы эле Рамазан айына кантип дайынданышыбыз керек, ошонун тегерегинде сүйлөшкүм келип атат. Рамазан айына толук даярдыкка кирип, ушул кооз айдын себептери кийинки жашообузга туруктуу таасирин тийгизишин каалайсызбы? Албетте ар бир момун мусулман каалайт. Төмөндө ыйык айга карай кандай даярдыктар көрүү керектигин тууралуу мен сиздерге айтып бергим келип жатат. Биринчисинен Рамазан айынын башталышын эсептеңиздер. Канча калды Рамазан айына? Экинчиси, Рамазан жөнүндө билимди толуктагыла, билим алгыла, китептерди окугула, бир курстарга жазылгыла. Бул кадам Рамазан айында бардык нерсени туура жана кемчилсиздик аткарууга жардам берет. Үчүнчүсү, Рамазан айына план түзүңүз. Күнүңүздүн жемиштүү болуусуна жардам берет. Күн сайын кечинде Куран окуу, таравих намазын же үй бүлөлөрдө ооз ачууга чакыруу болобу, бир ай бою жасай турган иштериңиздердин тизмесин түзүңүздөр. Андан кийин ушул максаттарга жетүү жолдорун карап чыгыңыздар. Урматтуу момун мусулмандар, сиздер ушул пландарды түзүп атканда көп Куран окууга, үйдө көбүрөөк болуп, убактыңыздарды ибадатка жумшаганга туура пландаштырыңыздар. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.